Созақ районунун Барпы айылында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан 312 батирлүү 9 кабаттуу турак жайдын курулушу соңку баскычка жетти. Учурда имараттын сырткы фасадын жасалгылоо иштери кызуу жүрүүдө. Үйдүн биринчи кабаты коммерциялык багытта пайдаланылса, калган кабаттардагы батирлер жарандарга берилет. Курулуш толугу менен быйыл жыл соңуна чейин аяктап, жаңы конуш ээлерине пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Курулуш объектибиз Созақ районунун Барпы айылында жайгашкан. Асма Резиденс 14 турак жайы. Объектибиз 9 кабаттан турат. Биринчи этажы коммерциялык багытта, калган 8 этажы жилой. Жалпы 312 батир жайгашкан. Анын 96 бир бөлмөлүү, 176 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүүдөн 43 бар. Асман Резиденс 14 турак жай комплексинин курулушу 2024 жылы башталган. Бүгүнкү күндө бул жерде 100дөн ашуун жергиликтүү тургун эмгектенип, курулуш иштерин өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүтүрүүгө салым кошууда. Ар бир этап тиешелүү мамлекеттик органдардын көзөмөлүндө жүргүзүлүп, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурулууда. Курулуш 2024 жылдын декабрь айында башталган. Быйыл буюрса жылдын аягына тапшырууга аракет кылабыз. Азыркы учурда сырткы жана ички жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Ошондой эле сырткы благоустройство жумуштары жүрүп жатат. Парковка боюнча айтып кетсек, парковка жердин алдында 71 парковка орну жайгашкан. Андан сырткы гостевой паркингтерибиз да бар. Жалал Абад облусунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан турак жай куруу иштери бир гана Созақ районунда эмес, башка райондордо да активдүү уланууда. Быйыл жыл соңуна чейин облус боюнча 3800гө жакын батирди пайдаланууга берүү пландалган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына көчү жакында эле не только шаар, Манас шаарынын ичи Созақ району, азыр жакында эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кербин шаарына да заложение капсула болуп курулуш иштери башталды. 540 батирлүү турак жай комплекс курулат. Хан Тенгри 7 деп аталган өзүнүн отканасы менен, Кудай буйрса бардык шарттар менен берилет. Быйылкы жылкыга 3800дөй батирди өз элерине берүүгө пландаштырып жатабыз. Бул жыл этегине чейин. Учурда облуста жалпы 12000ге жакын батирдин курулушу жүрүп жатат. Ал эми 3000ге жакын батирдин курулушу толук аяктап жарандарга тапшырылган. Бүгүнкү күндө облус боюнча ипотекалык турак жай алууга кезекке турган жарандардын саны 9000ден ашат. Мындай ири долбоорлор турак жайга болгон муктаждыкты азайтып, миңдеген үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болуу тилегин ишке ашырууга өбөлгө түзүүдө. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.